Мааниси бул жерди түзүүчүлөр деген мааниде деп болжолдонгон да. Эми бул эмне үчүн ушундай аталып калган? Себеп дегенде бул Халкогендер Менделеевдин мезгилдик системасында 6-топту, бул жерде турат 6-топтун негизги топчосунун элементтери. Буларга кайсылар кирет? Кычкылтек, күкүрт, селен, теллур жана полоний. Демек, бул жерде бул эки эң негизги элемент кычкылтек жана күкүрт эң кеңири таралган жердин составында. Мисалы, жөнөкөй эле кычкылтекти алсак, биз дем алган кычкылтек атмосферада 21% кезигет. Ал эми күкүрт болсо, топурактын составында ар кандай минералдар түрүндө, сульфид, сульфат, туздар түрүндө, көптөгөн металлдардын жана металл эместердин бирикмелери түрүндө эң кеңири таралган. Ошондуктан буларды халкогендер деп ат коюп койгон. Демек, бул элементтер 6-топтун негизги топчосунда жайгашкан. Негизги топчосунун элементтери. Демек, кыскача ушундай жазып коелу. Демек, булардын атом катары элементтердин түзүлүшүн карайбыз. Кычкылтек металл эмес. Металл эместер О молекуласы 2 атомдон турат, зат катары болгондо билебиз. О, мунун катар номери 8, экинчи мезгилде турат. Демек, ядросунун заряды +8. Экинчи 2 катмары бар. Биринчиде 2 электрон айланып жүрөт, экинчиде 6 электрон айланып жүрөт. Күкүрттү карасак, катар номери мына бул жерде турат 16. Демек, ядросунун заряды +16. 3 катмардан турат. 3-чү мезгилде болгондуктан 1, 2, 3. Биринчиде 2 электрон, экинчиде 8, үчүнчүдө 6 электрон. Жалпы 16 электрон айланып жүрөт. Катар номери 16. Селендин катар номери 34. Демек, ядросунун заряды +34. Бул 4-чү мезгилде тургандыктан 4 электрондук катмары бар. 2, 8, 18, 6. Суммасы 34 болуш керек. Теллур ушундай эле. Полоний болсо, бул табиятта жок, жасалма жол менен алынган изотоп, туруктуу изотопу жок элемент. Ошон үчүн биз теллурга чейин эле карайбыз. Эми булар кандай атом түзүлүшүндө окшоштук бар. Демек, мына бул жерде байкалып тургандай, акыркы катмарында канчанчы топто болсо, жана негизги топчодо болгондуктан 6-топтогулардын акыркы катмарында 6 электрон айланып түшөт. Булар толукташ үчүн 2 электрон жетпейт. Демек, булар башка элементтер менен кошулганда 2 электронду өзүнө тартып алат дагы O-2 деген кычкылдаанын даражасына ээ болот. Булар эквиваленттүү, 2 электронду алганда, кычкылтек туруктуу, дайыма эквиваленттүү. Ал эми күкүрт болсо, өзгөрүлмө валент 2 валенттүүсү бар, 4 валенттүүсү бар жана 6 валенттүүсү бар. Өзгөрүлмө валенттүү элемент. Биз эми бул кычкылтек менен күкүрткө кеңири токтололу. Себеп дегенде, бул эң маанилүү, турмушка керектүү, эл чарбасына керектүү элементтер жана заттарды пайда кылат. Ушул топко кирүүчү элементтердин касиети кандай өзгөрөт? Ага да токтоло кетели. Демек, жогорутон төмөн булардын кайсы касиети өсөт? Жалпы закон ченемдүүлүктө эле болот. Бул металл эмес, бул дагы металл эмес күкүрт. Селен металлдык да, металл эместик да касиетти көргөзөт. Теллур металл катары жалтыраак, катуу зат, токту жакшы өткөрөт. Демек, ошондо биз жогорутон төмөн булардын металлдык касиети көбөйүп, металл эместик касиети азайгандыгын байкайбыз. Булар жөнөкөй зат катары кандай кездешет? Мынакей бул жерде кычкылтек. Демек, кычкылтек элемент катары O2, молекуласы 2 атомдон жүрөт. O2 формуласы O2. Бул газ билебиз, түссүз, жытсыз газ. Мына бул жерде көрүнбөй, пробиркада турат. Күкүрт катуу зат, сары порошок. Селен боз түстөгү катуу зат, металлдык да, металл эместик да касиетти көргөзөт. Ал эми теллур болсо, күмүш сыяктуу жалтыраак, металлдык касиети күчтүү. Демек, бул жөнөкөй зат катары заттардын абалы. Эми бул жерде кычкылтекти биз билебиз, дайыма атмосферада биз дем алабыз. Эң маанилүүсү кычкылтек дем алууга жана күйүүгө жардам берет.
Биз дем алып аткан кычкылтек абада биз билебиз дайыма 21% кезигет. O2. Демек бул кайдан келет? Муну билебиз ботаника курсунан. Фотосинтез реакциясынын натыйжасында дайыма абада 21% өсүмдүктөрдүн жашыл жалбырагында жүрөт, 21% дайыма сакталып турат. Ал эми күкүрт болсо эркин түрдө да кездешет, кошулма түрүндө да кездешет. Мисалы, могу жерде вулкандын сүрөтүнөн карасак, вулкандар атырылганда дайыма ошол вулкан болгон жерде дайыма күкүрт бар. Таза күкүрт көп кездешет. Ысык лава катары агып, суюктук түрүндө мондай агып чыгат. Демек бул күкүрт эркин түрдө да кезигет, эс түрүндө. Жана андан башка дагы белоктун составында кезигет, сульфид түрүндө кезигет. Мисалы, феррум S2, металл гени, темирдин гени сульфид түрүндө, калайдын гени дагы сульфид түрүндө, цинк дагы сульфид түрүндө жана башка кездешет. Демек булар оксид жана сульфид түрүндө жер кыртышынын негизги катмарын түзгөндүктөн буларды биз халкогендер деп илимде ушундай ат менен аталып калган. Эми күкүрттүккө болсо физикалык касиети айтылды. Эми булардын химиялык касиеттери кандай? Демек химиялык касиеттери. Биз кычкылтекти жогоруда айттык, күйүүгө жардам берет, жана дем алабыз Демек каалаган зат кандай күйсө дагы абадагы кычкылтектин таасири менен күйөт. Мисалы, могул күкүрт дагы күйөт. Мына могул вулкан атырылып күйүп атканда да күкүрт күйүп, бул биринчи касиети деп коелу. Күкүрттүн оксиди пайда болот. 4 валентті оксиди пайда болот. Бул газ кескин жыттуу, уулуу газ. Муну менен адам дозасынан көбүрөөк дем алганда өлүмгө учуратышы мүмкүн. Экинчи химиялык касиети татаал заттардыкын алып көрөлү. Татаал заттардыкын. Мисалы, биз жагып аткан газда метан газы бар. CH4 формуласы. Бул метан газы. Метан. Бул да күйөт, татаал зат метан. Күйгөндө дайыма оксидтер пайда болот. Көмүртектин оксиди CO2 жана суунун буулары пайда болот. H2O. Тең десек H4, биякта 2 коебуз, O4, биякта 2 коебуз. Демек, күйүү реакциясына дайыма оксидтер пайда болот. Демек, бул кычкылтектин негизги касиети. Ошондой эле кычкылдануу реакциясы деп да айтсак болот. Мисалы, биз жеп аткан тамак аштын баары ошол дем алган кычкылтектин таасири менен өпкөгө барат дагы. Өпкөдө газ алмашуу жүрөт, O2 менен SO2. Ал эми жеген тамагыбыз кычкылтектин катышуусу менен ар кандай кычкылдануу реакциясына катышат дагы. SO2 көмүр кычкыл газы ошол реакциянын натыйжасында пайда болот. Демек, кычкылтексиз бизде жашоо жок. Ал эми күкүрттүн касиеттерин алып көрсөк, күкүрттүн касиеттери металл эмес болгондуктан бул баардык металлдар менен реакция берет. Мисалы, натрий металлына күкүрттү кошсок, натрийдин сульфид. Натрий 1 валентті, күкүрт 2 валентті. Анда күкүрт натрийден электронду өзүнө 2 электрон тартып алат. Натрий сульфиди тең дейбиз, бияка келет. Дагы күкүрт дагы кандай касиетте? Демек, күйүү реакциясын айттык. Суутек менен реакция берет. H2S. Мында H2S күкүрттүү газ бул. Күкүрттүү суутек газы деп аталат. Жумуртканын белогунун составында да бар. Демек, ошо жумуртка чириген мезгилде жаман жыт чыгып атпайбы? Ошол жыт могу H2S күкүрттүү суутектин жыты. Бул дагы уулуу болуп эсептелинет. Кескин жыттуу уулуу газ болуп эсептелинет. Демек, күкүрт жер кыртышында эң негизги массасын түзгөн күкүрт менен кычкылтектин ушундай маанилүү касиеттери бар. Күкүрт эми турмушубузда эң жөнөкөйүн эле алсак, ширеңке жасоодо, ширеңкенин талында кезигет. Бул тал десек, бул ширеңке. Мына могул жерде күкүрт дагы бар, таза күкүрт кошулат. Себеби бул күйүүгө тез күйөт да, ошол үчүн ширеңке жасоодо колдонулат. Андан башка жөнөкөй эле биз колдонуп жүргөн медицинада серная мазь деп коет, аптекада сатат серная мазь. Бул тери жугуштуу, ар кандай тери оорулардан дарылаш үчүн серная мазь катары колдонулат. Жана башка. Ал эми эң көп өлчөмдө күкүрттөн күкүрт кислотасы алынат. Бул эң чоң мааниге ээ. Демек, биз көрсөткөн бул элементтер
жаратылышта да, турмушта, тиричиликте кеңири колдонуучу элементтер.